10-нчы тема Батыш Түрк кагандыгы 603-704 жылдар. 7-нче кылымдын башында Батыш Түрк кагандыгы 10 ок эли мамлекетинин аты менен аталган. Ашина династиясынын мамлекет башчыларынын расмий титулдары болуп Түрктүн Жабгы каганы же 10 ок элинин каганы эсептелинген. Мамлекеттин аты да, кагандардын официалдуу титулдары да жетекчи абалды 10 ок бодун 10 ок эли эле турганын далилдеп турат. Себеби бул эл Борбордук Азиядан келген түрк урууларынан эмес, Теңир тоонун жергиликтүү эли эле. Эң чоң эки бирикмеден 5 уруу биригип Нушиби конфедерациясын түзүп, Сыр дарыясынан Чүй суусуна чейинки жерди ээлеп турган. Экинчи 5 уруу эл Дулу деген жалпы ат менен Чүй дарыясынан тартып Алтай менен Жунгария аймактарына жайгашкан. Батыш түрк кагандарынын курамына Чыгыш Түркстан, Орто Азия чөлкөмдөрүнүн дыйканчылыкка ыңгайлуу жерлери, Арал боюндагы, Түндүк Кавказдагы талаалар кирген. Анын административдик саясий борбору болуп, алды менен Талас өрүнүндөгү Миңбулак, 618 жылдан баштап Суяб шаары, Токмок шаарына жакын жаткан Ак Бешим шаар урандалары эсептелинген. Батыш түрктөрү өз ичара салгылашуунун кесепетинен Тон Жабгы кагандын бийлигинин тушунда гана 618-630 жылдары кутулушту. Замандаштары ага саясий жактан да, аскердик жактан да жогорку баа беришкен. Ал эч нерседен тартынбаган жана баарын алдын ала билген көрөгөч адам болгон. Кандай кармашы болсо да жеңиш менен аяктаган деп жазышат Кытай жылнаамачылары. Тон Жабгы каган анти-ирандык саясатты активдүү жүргүзгөн. Ийгиликтүү чабуул коюунун натыйжасында ал Ирандан Тохарстанды тартып алып, Афганистанды бүт бойдон жана Индиянын түндүгүн ээлеген. Византиянын императору Ираклий менен келишим түзүп, Ирандын Закавказьедеги ээлеп турган жерине кол салып, Дербент, Тбилиси жана Партав шаарларын каратып алган. Тон Жабгы каган маанилүү саясий административдик реформа жүргүзүп, көчмөн эл менен Орто Азиянын оазистеринде жана Чыгыш Түркстанда жашаган жалуу адамдардын укуктарын теңеген. 7-нчи кылымдын аягында Кытай Таң династиясы 618-907 жылдары күч алган. Кытайдын императору Тайцун башкарган феодалдык төбөлдөрү басып алуучулук согуш жолуна түшүшкөн. Таң башкарган Кытайдын маанилүү тышкы саясатынын бири Улуу Жибек жолун ээлөө болуп эсептелинген. 630 жылы Кытай аскерлери көчмөн 9 өгүз уруусу менен бирдикте Чыгыш түрк кагандыгын талкалаган. Ар кандай түрк отряддарынын күчү менен 640 жылы Тайцун Гаочан мамлекетин Турпан оазисинде басып алып өз бийлигин орноткон. Бул жер ал үчүн Батыш түрк кагандыгына чабуул коюунун базасы болуп калган. Көп жылдар бою Батыш түрктөрү Чыгыш Түркстандын элдери менен бирдикте душмандардын мезин кайтарып келишкен. Согушта ийгилик бирде бул тарапта, бирде тигил тарапка өтүп турган. Акырында Иле дарыясында 565 жылы болгон салгылашууда Кытай полководецы Су Динфан Ышбара кагандын аскерлерин талкалаган. Ышбара каган болсо өз аскерлери менен Чүй өрөөнүнө чегинет. Ал ушул жерден биротоло талкаланып, өзү колго түшүп 2 жылдан кийин өлтүрүлөт. Те алыста жаткан Теңир тоо жергесине реалдуу бийлик жүргүзүлүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, Таң императору 10 ок элинин башына Ашина династиясынын батыш бутактарынын өкүлүн койгон. Марионеткалык кагандар элдин урматтоосуна жетише алышкан эмес, кагандык улам начарлай берген. Ашина династиясынын 23 каганы акыркысы болгон. Аны 704 жылы Кулан шаарында азыркы Казакстандын Луговая станциясына жакын түргөчтөр өлтүрүшкөн. Ошентип, Жети сууда жана Теңир тоодо түргөч кагандарынын династиясы бийликке келген.